Мынакей, ыйык Рамазан айына кирип келди. Рамазан айы деген эмне? Силер билесиңерби? Рамазан мусулмандар үчүн өзгөчө ай болуп саналат. Анткени Рамазан айында пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга ыйык Куран китеби түшкөн. Ушул айда жараткандын өзгөчө ырайымы өчөт. Ошондуктан ата-энелерибиз, ага-инелерибиз, эже карындаштарыбыз Рамазанды чоң кубаныч менен күтүшөт. Рамазан айы качан башталат? Асмандагы ай жылына 12 жолу жаңырат. Ай 9-чу жолу жаңырганда Рамазан айы башталат. Рамазан айы жылына 11 күндөн жылып турат. Мисалы, бир жылы 29 июнда башталса, кийинки жылы 18 июнда башталат. Бул айда мусулмандар жараткандын ыраазычылыгы үчүн орозо кармашат. Орозо деген эмне? Орозо ислам дининдеги 5 парыздын бири. Парыз деген мусулмандар үчүн аткарылуусу милдеттүү болгон амал. Орозодо мусулмандар өз эркин, напсизин, каалоолору башкарууга тарбиялашат. Орозо качан башталат? Рамазан айында мусулмандар айдын жаңырганын көргөндө орозо башталат. Себеби ай жаңырган учур менен айдын көрүнгөн учурунун ортосунда айырма бар. Мисалы, 2013 жылы 8 июлда таңкы саат 7ден 14 мүнөт өткөндө ай жаңырган. Бирок ай ошол күнү кечки саат 9дон 26 мүнөт өткөндө гана асмандан көрүнгөн. Анткени ай жаңырган учурда ал жер менен күндүн ортосунда болуп, бизге көрүнбөй калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадистеринде жаңырган айды көргөндө гана орозону баштагыла деп айтылган. Айдын жаңыруусун алдын ала аныктаса болобу? Астрономиялык эсептөө менен айдын качан жаңыраарын бир нече жыл алдын алып эсептөөгө болот. Бул Рамазандын башталуусу жана бүтүүсү тууралуу маалымат алууда бизге жеңилдик берет. Анткени аба ырайы тумандуу, булуттуу болгон учурларда биз айды өз көзүбүз менен көрө албайбыз. Дүйнөгө белгилүү астрономиялык илимий мекемелер ушул жылы Рамазан айы качан башталаары тууралуу маалыматты ибак эле беришкен. Ислам дини баарыбызды илимди сыйлоого чакырат. Илим алуу ар бир ыймандууга парз болуп саналат.